Dini ekstremistik uyumlar çıkışıp, özlörünçө uyuşup alışıp, коомубуздун оюн, жашоо тиричилигин, үрп адатын, каада салтын башка жака буруп кеткенге аракет кылып атышат. Мына ушуларга каршы күрөштү дагы биз күчөтүшүбүз керек. Себеби бул биздин келечек, бул мамлекетибиздин келечеги. Кыргыз болуп жаралгандан бери кыргыздын өзүнүн салты бар. Кыргыздын өзүн карманган, альхамдулилля мусулманмын деген ислам дини бар. Кыргыздын өзүнүн каада салпы, үрп адаты, жашоо тиричилиги, кулк мүнөзү кыргыздын өзүнүн келечеги болот. Ушул келечекти сактап калуу биздин колубузда, урматтуу кызматкерлер. Жашыруун эмес, айыл шаарларда ата бабаларыбыз туткан салттуу ислам динден өзгөчөлөнүп, динибиздин жаңыланган, бурмаланган эреже талаптарын чыгарышып, ар түрдүү коомго терс кийим-кечектерди кийишип, терс өздөрүнүн кебете кепширлерин өзгөртүшүп, дини фанатизмдин салттуу исламга туура келбеген жорук жосунун жасап жаткандар аз эмес. Билесиңер, эми муну ачык айтып коюш керек. Коомубузда бар эле айтылып жүрөт. Мен айтамбы, айтпаймбы, көрүп атасыңар аны бардыгыңыздар. Ушул жерде эле кыргыз болгондон бери зың кыйып жүргөнбүз бардыгыбыз. Эч кандай шалбырагандарды кийип, эч кандай 20-25 30 жаштагы балдарыбыз сакалдарын киндигине чейин түшүрүп алган жерги болгон эмес. Сакал койго деп эч ким айтпайт. Койгула сакалды. Тартиби менен койгула. Жоолукту салынгыла. Жаман, то есть мындай адаттардан арылгыла. Жоолуктарды салынып, жакшынакай болуп кийинип, ушундай болуп жүргүлө. Бирок башка элдердин, башка журттардын, башка дини агымдардын үрп адатын бизге алып келбегиле. Биз кыргыздар ар бир мамлекет өзүнчө. Дүйнөдө бүгүнкү күндө 200дөн ашык мамлекет бар. Ар түрдүү мамлекет бар. Сауд Арабия деген мамлекет бар, Катар деген мамлекет бар, Турция бар, Россия бар, Казакстан бар, жана Кыргызстан бар. Кыргыздар өзүнүн үрп адаты менен жашап келген, өзүнүн кулк мүнөзүн белгилеп келген, өзүбүздүн биздин каада салтыбыз бар, тарыхыбыз бар. Муну ошону сактап калып, кийинки муунга өткүзүп беришибиз керек. Биз эч качан кыргыздар араб болуп кетпейбиз. Биз эч качан кыргыздар орус болуп кетпейбиз. Кыргыздар кыргыз бойдон калабыз. Ушул маселени, урматтуу угандар, аягына чейин чыгарышыңар керек. Ушул маселени контролдошуңар керек. Себеби кийинки муундарга жаман адаттарды үйрөтүп аткандар көбөйүп кетти азыр. Ушул багытка катуу көңүл буруп, айрыкча жаштарыбызды ар кандай экстремисттик уюмдардын азырлыктарынан сактап калуубуз керек. Болбосо мектепти жамандаган, медицина талаптарына акарат келтирген, атүгүл мамлекет саясына түз карабаган миссионерлерди ээн эркин калтырып коюуга болбойт. Уктуңуздар, жерлерде мына кээ бир миссионерлер жүрөт. Медицинага караба, мектепке барба, балдарын мектепке жөнөтпөй, үйлөрүн караңгылатышып, үйлөрүнөн телевизорлорду алышып, ушундай бир жаман үрп адаттарга өтүп алышкандары бар. Ошолордон бери карап чыккылагын. Ар бир үйдү карагылагын, ар бир айылды карагылагын. Бир дагы жерде мындай терс көрүнүштөр болбосун. Эгер ошо баш ийбей турган болсо, мыйданын чегинде аларды биз жоопко тартабыз. Республикабыздын калкынын 90-95% мусулман дининин ханафи мазхабын түзөт. Муну жакшы билесиздер. Алардын басымдуу көпчүлүгү салттуу исламдын жактоочулары. Анан аларга жолтоо болуп, бир дин ичинде түрдүү агымдар жаратуу менен элдин башына айланткысы келгендерге мыйзамдын чегинде чара көрүү биздин милдет. Албетте, дин тутуу укугу ар кимдин конституцияда каралган жана мыйзамдар менен корголгон атуулдук укугу. Биз ошону ар дайым эске алып, Мухаммед пайгамбарыбыздын нуктаган 5 парыздарын таза, ыйык сактоого ак тилдүү дин адамдарына көмөктөш болушубуз керек. Урматтуу угандар, мен муну айтканымдын себеби ушул менин азыр сүйлөгөнүмдөн кийин көпчүлүк айтып калышы мүмкүн, булар динге каршы экен деп. Андай эмес. Биз тетирисинче динди колдойбуз, ислам динин колдойбуз. Ислам дининде альхамдулилля мусулманбыз деген мусулман элибиз. Жана муну биз мындан ары да өркүндөтүүгө даярбыз. Мына мен жеке силердин жетекчиңер катары, комитеттин төрагасы катары өзүм
Mечиттерди салып жүрөмүн. Медреселерди ачып жүрөмүн. Медреселер саламын. Көптөгөн биздин молдолорубузга, имамдарыбызга, ошол исламдан билим алам деген жаштарыбызга көптөгөн жардамдарды берип жүрөмүн. Мунун бардыгы ошол ислам динин сүйгөндүк, ислам дининин тартиптүү, мамлекетке пайдалуу, коомубузга пайдалуу экендигин түшүнгөндүк. Бирок ошол ислам динибизди башка нукка буруп кеткендер көп болуп атат. Мына мечитте эле мечиттерди дагы көрүнгөн 20-30 метрге салгандар көбөйдү. Кече жакында эле Ошто биз ушундай бир проверка өткөздүк эле, Ош шаарында. Ар бир 20-30-50 метрде бирден мечиттерди куруп алышкан. Курганда дагы ал мечиттер же регистрациядан өткөн эмес, же санитардык тартипке жооп бербейт, же пожардык тартипке жооп бербейт, же болбосо бир мындай бир көркөмүнө жооп бербейт. 20-30, 10-15 адам бата турган эле кичинекей баягы кепелерди салып, ушул мечит ушул жерге келип окугула деп чогулуп алышып, ар түрдүү идеологиялар таркатып атышат. Мына ушуларга жол бербешибиз керек. Мечит деген, ислам дини деген заң кайган сонун мечит болуш керек. Элдин баары ошол жерге келиш керек. Элибиз ошол жерде Алла Таалабызга өзүнүн сыйын көрсөтүш керек. Анан 20-30 адам же болбосо 10-15 адам бекинип алып туруп бир бурчта олтуруп ошол жерде өздөрүнүн идеологиясын таркатууга жол бербешибиз керек. Жакында эле ошол Ошто эле мына буквально бир жума болуп калды. Ушундай бир мечиттерден арасынан 11 адамды таап чыктык. Алар эмне кылат? Алар силер менен эле кошулуп мечиттерге барышы мүмкүн. Силер менен кошуп намаз окуйт. Мына бүгүн Алла Таалабыздын ыйык жума күнү жумага барышат. Бирок ошол эле мезгилде үйлөрүндө автоматтарын бекитип, октоп, даярдап, өздөрүнүн идеологиясын таркатып отурушат. Ошо балдардын бардыгы, биз кече 11 адамды кармадык, бардыгы намаз окуган балдар. Ар биринин үйүнөн, скроллорунан, автоматтарын бардыгын алып чыктык. Мына. Алар эмне үчүн кармайт? Эгер сен мусулман болсоң, Алла Таалага баш ийсең, эч кимге жамандык кылбасаң, тартиптүү, мыйзамды бузбай жүрсөң, сага автоматтын эмне кереги бар? Эмне кереги бар сага автоматтын? Эмне кереги бар сага гранатанын? Эмне кереги бар сага ошондой курал жарактын? Кимге даярданып атасың? Мына ушул суроолорду беришиңер керек силер. Ушул суроолорду беришиңер керек, жана жерлерде ушуга катуу күрөштү жүргүзүшүбүз керек. Биз жанагы ОПГ менен күрөшүп атабыз деп атпайбызбы? Уюшкан кылмыштык топ менен. Уюшкан кылмыштык топтун мүчөлөрү булар сыртты кебетесинен көрүп эле билип коесуң. Алдардан келет, ачык коркутат, ачык айтат, анан ачык акчаны тартып алышы мүмкүн, же ачык кол салышы мүмкүн, ушундай кылышы мүмкүн. А диний экстремисттер андай кылбайт. Алардын сыртынан карасаң, сакал койгон, намазга барган, 5 убакыт намаз окуган, дагы башка ушундайлар арасында көптөр. Ошентип туруп, бирок ички дүйнөсү менен башка бир максатты каалагандары бар ичинде. Мына ушуларды биз мындай сыртка алып чыгышыбыз керек. Бул өтө коркунучтуу маселе. Эгерде мындай жасабай турган болсок, эртең коомубузда башка бир чатак маселелер болуп кетиши мүмкүн. Биз мамлекетибиздин тынчтыгын сакташыбыз керек. Мамлекеттин тынчтыгын сактоо үчүн бардык күч аракеттерди жумшайбыз. Муну эстен чыгарбаңыздар.